Ассаламу алейкум, урматтуу Москвада мектеп жаткан бир туугандар, амансыздарбы? Москва жергесинде мекендештерибиз көп жүрүп бул жерде үйлөнүп тойлор көбөйдү. Никелер боюнча көптөгөн суроолор болуп атат. Бул эч кандай реклама эмес, элге бир маалымат болсун деп мечитке келип калдык бүгүн. Жумаңыздар марек болсун. Жума күнү бул видео тартылып атат. Рустам таксыр бул жерде мечитте көптөн бери динге, ушул жердеги саптарды тууралап, ушул жер көптөн бери кызмат кылат, билесиздер. Келиң, Рустам ака, кылсызбы? Иштериңиз жакшы болуп атасызбы? Жакшысызбы, денсаулык жакшыбы? Элге бир маалымат болсун. Макул. Ассаламу алейкум, урматтуу Москвадын жана Кыргызбай каналынын көрүүчүлөрү. Амансыздарбы? Баарыңдарга Алланын саламы, тынчтыгы болсун. Сизге да чоң рахмат ушундай элдерге ушундай туура маалыматты жеткизип кызмат кылып жүрөсүз. Эмне боюнча маалымат берейин? Никелер боюнча, Никелер боюнча бизде азыр Москвада көп эле убактылуу нике деп калыптыр да. Биз сырттан дагы нажак-мажактардан байкап жүрөбүз. Анан кээ бирки туугандар мисалы нике окутканы келгенде, дем салдырганы келгенде, кичинекей баласына азан айттырганы келгенде сырттагы эле сыртка келет да. Сыртта мындай чагылдырып тартып койсоңуз, чыгып тартып коет. Ооба. Айта бериңиз. Ошол мечиттин сыртында эле багы кээ бирки илими жоктор, калтырышыктер бар да, алардын эч кандай илими жок. Бар ошондойлор. Устаздар деле айтып жүрөт. Ошол сырттагы адамдарга алданбаңыздар, сураныз силерден. Bir жыл, 2 жылдан бери бул маселени деле айтып келатам. Устаздарга деле айтам, мына татар туугандардын имамдарына деле айтам. Алар деле билет мунучу. Даже алар ичкиге кирген болсо кууп чыккан эмелер күндөр да болгон да. Ошон үчүн алданбаңыздар. Бизде кыргыздар көбү келип эле жолдон эле баягы никесин кыйдырып, акча берип, ставкалар коюп алган да. Жолдогу мондуларчы. Алар илими жок. Анан дем салып берем, жин кирип кетти деп акчаларын алып ушундай күндөр да болгон да. Даже эң көп 40 күнгө чейин алгандар да күндөр болгон да. Бизнес кылган. Кээ бир кечелер ыйлап кетти биз. Саламатсыңар. Өзүңөр видеодо көрүп аткандай, исламдын убактылуу нике же мута деген сойкулугу Кыргызстан, Казакстан эле эмес, эми параллельно Россияга барып алып аякты дагы булгай баштаптыр. Ал жөнүндө мен эмес, өзүңөр экрандан көрүп аткандай, ошол мечиттин так ортосуна туруп алып, Москвада мусулмандар өздөрү айтып берип атат. Мындан аркы видеосун дагы улантып уксак, булар убактылуу нике жөнүндө эмнени айтып атышат дагы. Анан сразу эле багы туура эмес жака неме кылып, бул биринчи тактап тураш керек да. Көрүнгөн жерде барып окутуп, көрүнгөн жерде эле неме кылса болбой калат да, туурабы? Ошон үчүн азыр көргөзүп коюш. Временный ЗАГС дегенimiz өтө багы болду, бирокчу никесичи. Бул багы временный нике деген бул арам да. Бардык устаздар айтат да. Кандай да ошо временный болсун деп, убактылуу жашап туруп кайра кетип калып бөлүнүп кетип бул. Мен укканым айтайынбы? Кыргызстандан балдары бар экен. Мен алысырактан уктум. Бияктан бирөө никесин кыйып берип кой, башка бир балагачы. Анан ал баягы жолош кылган бул кылып берип, кыскасы илимсиздиктин айынан болуп атат экен да. Ооба, андайлар көп. Кандай адам нике окуп берип койду тактабастанчы? Бизге деле андай кайрылат. Өзүңөр бияктан көрүп аткандай, бул экөө ойлоп атат. Ислам бул таза дин, исламда эч кандай убактылуу нике жок деп. Бул экөө эле эмес, элдин көпчүлүгү билбейт исламдын чыныгы жүзүн. Алар ойлошот, бул Кудайдан, бул таза, андайга үйрөтпөйт болсо керек деп. Ал эми исламдын чыныгы жүзүндө, чыныгы окутуусу бул ошол педофилия, убактылуу нике же мута деген сойкулук. Ал жөнүндө Курандын өзүндө жазылган. Булар айтып аткан жанагы убактылуу нике деген. Аны мен буга чейин дагы видеолорунда айтып берип көргөзгөм. Дагы бир жолу көргөзүп коеюн. Ал Курандын 4-сүрөсү 24-аятында мындай деп жазылып турат. Силер алардан, кашанын ичинде аялдардан пайдаланганыңар үчүн аларга белгилүү өлчөмдө калың бергиле деген. Алардан кандай кылып пайдаланганыңар үчүн десе, 38 деген цифра менен кыргызча Куранды ачсаңар, астында 38 деген цифрада түшүндүрмө берип атат. Муну кандай пайдалануу, аялдардыга эмне кылып пайдалануу дегенин түшүндүрүп берип атат. Мындай деп жазыптыр. Үйүңөрдү иретке келтирип, ырахатка бөлөгөн үчүн деп которуп коюптур. Же ушундай түшүндүрмө берген да. Кыргыз молдокелер адатынча Куранды бурмалаган. Анткени муну чыныгы маанисин которуп, чыныгы маанисин элге жеткизсе, анда элдин үрөгү учат да. Бул эмне деген жиркеничтүү культ, ислам деген деп.
Анан ошондуктан бурмалап жерде үйүңөрдү иретке келтирип деп койгон. Булардын түшүндүрмөсүнө караганда чачылып жыйналбай жаткан мусулмандын үйүн аялы жыйнап иретке келтирип койсо күйөөсү рахатка бөлөнөт имиш. Кыргыз молдокелердей бурмалабаган чыныгы 4-сүрө 24-аяттын чыныгы мааниси эмне экендигин мусулмандардын өздөрүнүн булактарынан карап көрөлүчү. Аны интернетке кирип туруп alislam.org деп жазсаңар мына. Анан The Four Pillars of Muta. Muta же убактылуу никенин 4 түркүгү деп чыгат. Анан ошону ачсаңар, аженде муну англисче да, ошондуктан муну Google'га орусча которуп бер десеңер эле ошо замат которуп берет мына. Баарысын окубай эле коелук. Бизге керектүү токко дәрежелерин эле окуп берейин силерге. Мына көк менен чыйылган жерде окусак, в некоторых произведениях к женщинам, участвующим в мута, применяется специальный термин мустажара. Убактылуу нике же мутага колдонулган аял үчүн атайын термин бар дейт. Мустажара деген. Аны которупсоң мындай деген мааниде болот. Или арендованная женщина. Арендага алынган аял дейт. Мута считается своего рода арендой. Мута деген бул аренда. Ижарага аласың убактылуу аялды. Потому что, как правило, основной целью мужчины в этом виде брака является сексуальное наслаждение женщиной. Анткени мындай никенин убактылуунун негизги максаты андан секс кумарын кандыруу дейт аял менен. В обмен на его удовольствие женщина получает определенную сумму денег или имущества. Секс кумарын кандырып берген үчүн эркектин аял анын ордуна белгилүү өлчөмдө акча же башка бир мүлк алат дейт. 4-сүрө 24-аятка берилген аныктамасы. Кандай түшүнүш керек аны? Эч кандай кыргыз молдолор бурмалап которгондо үйүңөрдү жыйнап иретке келтирип берип кой деген жалган түшүндүрмө же котормо эмес. Мына чыныгы исламдын булагында эмне деп турат бу жерде? Ал эркектин негизги максаты андай никедеги секс кумарын кандыруу деп атпайбы аял менен. Ордуна аял болсо белгилүү өлчөмдө акча алат же башка бир мүлк алат деп атпайбы. Аны кээ бир биздин молдокелер дагы алдайт. Муну көргөзүп берсе дагы алдашат. Ой, аны шиялар кылат. Биз антпейбиз, биз суннийбиз деп. Эми биз суннилердикин карап көрөлүчү. Сунни мусулмандардын өздөрү эмне дегендерди окутуптур. Муну да көргөзүп берип коеюн, өзүңөр ачып карасаңар болот. Мени жалган бир нерсени үйрөтүп атат деген силерде күнөөм саноо болбош үчүн өзүңөр ачып карагыла. Мына quranx.com сунни мусулмандарынын белгилүү сайты. 4-сүрө 24-аятка берилген тафсир. Аженде эмне дейт? Белгилүү орто кылымда жашаган сунни мусулмандарынын аалымдары ушул 4-сүрө 24-аятка берилген тафсирлери, тафсир деп түшүндүрмөсүн айтат. Ал аятты 4-сүрө 24-аятта кандай түшүнүш керек деп алар түшүндүрүп айтып берет. Биздин молдокелер Куранды кыргызча которгондо ушул белгилүү аалымдардын сунни чечмелөөсүнө таянып анан кыргызча которушкан. Мына эң эле белгилүүсүнөн баштайлык. Тафсир Ибн Касир. Ибн Касир эмне дейт? Бул аятты кандай түшүнүш керек дегесе, мындай деп түшүндүрүп берип атат. Итак, с теми из них, которыми вы насладились, отдайте им должное. Жанагы биз жогоруда окуган 4-сүрө 24-аятта цитата келтирип атат. Силер алардан рахаттангандан кийин тиешелүүсүн берип койгула деди. Кашанын ичинде. Аны кандай түшүнүш керек десе, айтып атат. Это означает, чтобы насладиться им сексуально. Кандай рахат алдыңар десе, аны кандай түшүнүш керек десе, это означает дейт. Бул деген алардан секс кумарыңарды кандырып рахат алганды билдирет дейт. Эч кандай жана кыргыз молдокелер алдап үйүңөрдү жыйнап иретке келтирип рахатка бөлөгөн эмес.
Бизенде айтып атпайбы, мына секс кызматын өтөп силерде кумарыңарды кандырып бергениң үчүн ошондой рахатка бөлөгөндү дегенди билдирет деп атат. Андан ары отдать им законное приданое в качестве компенсации деп атпайбы. Мына секс кумарыңарды кандырып бүткөндөн кийин тиешелүү акысын төлө деген бул ошол компенсациясын төлөп кой дейт. Аны колдондуң да, пайдаландың. Секс кызматын көрүп. Эми компенсациясын төлөп бер деп атат. Бул менин түшүндүрмөм эмес. Ибн Касир, сунни мусулмандардын эң эле күчтүү деген аалымдары Куранга түшүндүрмө берген. Эми ал жалалайындыкын карап көрөлчү. Бул экөө тең кыргызча Куранды которгондо экөөнүн тең чечмелөөсүнө таянып анан которушкан. Ошондо да бурмалашкан. Ал жалалайын эмне дейт? Таким женам, которыми вы наслаждаетесь от этого и с которыми вступили в половую связь, отдайте им заработную плату дейт. Секс кызматын көрүп, алардын пайдасын көрүп, рахатка баткандан кийин, алардын эмгек акысын төлөп койгула дейт. Заработную плату. Ал эмгектенди да секс кызматын өтөп, эми ал аялдын эмгегин жебей, акысын төлөп кой деп атат. Өзүңөр ачып карап көргүлө мына. Эч кандай үйүңөрдү жыйнап иретке келтирип деп жана кыргыз молдокелердин бурмалагандай эмес эле, бул жерде турбайбы мына? Исламдын өзүнүн нагыз булагында. Убактылуу никени Мухаммед өзү үйрөткөн. Мына ал жөнүндө башка видеолорунда көргөзүп берген, азыр да көргөзүп коеюн. Бул дагы мына мусулмандардын өздөрүнүн расмий сайты. Дээрлик бардык хадистери бүт уш жерде. sunna.com. Оң жагында арабча, сол жагында мусулмандардын өздөрүнүн англисче которгон котормосу. Эми ал жерде эмне деп турат? Сахих аль-Бухари 5119. Ачып карасаңар болот. Муну белгилеп туруп, мына англисче жазылып турат бу жерде. Allah's messenger said, if a man and a woman agree to marry temporarily. Мына кашаан ичинде Аллахтын элчиси айткан дейт, эгерде аял менен эркек убактылуу никеге турабыз десе, мына temporary marriage дейт. Temporary деген убактылуу. Their marriage should last for 3 nights. Анда алардын убактылуу никеси 3 күнгө созулуш керек дейт. And if they like to continue, they can do so. And if they want to separate, they can do so. Эгер жагып калса, анда да узартып койсун дейт, 3 түндөн дагы башка узагыраак кылып койсун дейт. Жакпай калса кетирбейсин дейт. Тарап кеткиле эки жака дейт. Мына Сахих аль-Бухари 5119. Бул убактылуу никеси жөнүндө Мухаммедтин үйрөткөндүгү жөнүндө. Күнөөм саноо болбосун, мен эми англисче туура эмес которуп атат дебес үчүнчү. Ушуну белгилеп туруп көк менен. Анан Google'га которуп бер десеңер, ону которуп берет. А жерде эмне дейт? Посланник Аллаха сказал, если мужчина и женщина соглашаются пожениться временно, их брак должен длиться 3 ночи. А если хотят продолжать, они могут это сделать. А если хотят расстаться, они могут это сделать дейт. Мен кыргызча кандай англисчеден которуп берсем, бул орусчасы деле так эле ошондой. Өзүңөр Google'да ачып ушинтип которуп көрсөңөр болот. Исламдын мута деген жиркеништүү проституциясын мен буга чейинки видеолорумда деле айтып бергем. Аны Исламдын чыныгы жүзү деген каналга кирсеңер, мына мока Ислам союкулугу мута деп ачсаңар, мута 1, мута 2, мута 3, башка видеолордо да бар. Жалаң Исламдын ошол мута же болбосо убактылуу нике деген союкулугу үйрөтүп, анан анысы кандай тарап аткандыгы жөнүндө. Ал коомду булгап атат. Мына могул видеону ачсаңар, Абдышүкүр Нарматов менен Чубак Ажы экөө жарышып айтып берип атат. Нарында шия мусулмандары далай кызды убактылуу нике менен бооступ салыптыр деп. Өздөрү күбөлөндүрүп айтып берип атат. Бул видеону ачып карасаңар, Казакстанда Алматыда молдокелер так мечиттин ичине алып кирип алып, далай кыздарды хиджаб салындырып, мына биз силерди иман жолуна салабыз деп, анан Исламдын чыныгы секс жолуна салыптыр.
ошол секс жолуна салынып жабыркаган кыздардын бири келип өзү айтып берип атат. Жөн эле эмес, аны чоң чырга айланып, массалык маалыматтары каражаттар аркылуу тарап, элдин баарына белгилүү болгон. Эми булар Кыргызстан, Казакстан деле эмес, параллелине барып алып, Россияны дагы булгап атат. Анан булган иштердин баарысы тең ушу мечиттин ичинде болот. Мен жогоруда айткандай, Казакстанда мечиттин ичине алып кирип алып туруп анан кыздарды секс максатына колдонуптур, убактылуу нике менен. Эми Москвага жетиптир анысы. Москвада ал турмак мечитке жеткизбей туруп орто жолдон илип кетип аткан турбайбы кыздарды. Конкуренция күчтүү болуп, 30 миң 40 миң төлөп убактылуу никеге туруп сойкулукту таратып аткан турбайбы. Мына исламдын чыныгы жүзү ошол. Ислам деген бул эмне? Жек көрүү, кастык, киши өлтүрүүнү үйрөтөт, педофилияны үйрөтөт. Мухаммед өзү педофил болгон. Анан сойкулукту үйрөтөт. Мына Мухаммедтин өзүнүн үйрөткөнүн айтып бердим, көргөзүп бердим го хадисин. Андан башка хадистер да бар. Жана менин каналыма кирип карасаңар, андан башка канчалаган хадистер бар. Жалаң Мухаммед ошол сойкулукту үйрөтүп барып жатып келгиле. Чапаныңарды берсеңер берет, тиякта аялдар бар экен деп өзү үйрөткөн хадистерин көргөзүп берген. Тилекке каршы муну адамдар билбейт. Ойлоп жүрүшөт, ислам бул таза дин, Кудайдан деп. Аллах деген бул шайтан, Мухаммед деген бир бузукум мошенник экенин билишпейт. Эгер коомго, Кыргыз элине кайдыгер болбосоңор, бул видеону көрүп аткан адамдар өзүңөрдүн комментарийиңарды жазып калтырып, видеого лайк басып, каналга катталып, башкалар менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Анткени исламдын кир окутуусу мута деген жиркеништүү сойкулугу, педофилиясы, жек көрүү, кастыгы тарап баратат. Кыргызстан, Казакстан эле эмес, мына Россияга чейин жетти. Аякта да бар булгап атышат.